Аткезчиликти тыйган баткендик активисттерди милиция кармап кетти. Бул тууралуу жергиликтүү активист Азизбек Салибай уулу жазып чыкты. Баткен патриотторуна кысымчылык ар тараптан болуп жатат туугандар, дейт активист. Анын айтымында Баткендин Актатыр айылында аткезчилик менен жүзүм ташыган аткезчилерди кармаган Актатыр айылынын тургундарына милиция тарабынан кармалды. Алар Масалиев Талант, Исманов Токтосун, Калмурзаев Сапар, Мамытов Асыл, Мамадияров Мунар, Юлдашев Чеңгиз, Тагаев Эркин, Гаипов Асыл, Эргешев Бердим, Жамалов Мырза, Юнусов Тынчтык, Курбанов Латиф. Активист кошумчалагандай, аткезчиликке каршы атайын кошун түзгөн жаштарды куугунтуктоо туура эмес. Балдарда күнөө жок. Күнөө жүзүм ташыган контрабандисттерди жана анын кызыкчылыгын коргогон органдарда болуп жатат. Бирге туруп, балдарды кысымчылыкка алуусун токтотолу туугандар, дейт активист. Булак Уа Кейжи. Туркия менен Азербайжан биргелешкен түрк армиясын түзүү маселесин талкуулап жатат. Бул тууралуу түрк басылмалары билдирди. Туркия менен Азербайжан ортосундагы биргелешкен түрк армиясын түзүү боюнча маселе түрк парламентинде каралат. Эскерте кетсек, Туркия Азербайжанга Армения менен чектеш аймактарда куралдуу жардам көрсөткөн. Булак медиа центр Кежи. Айсулуу Тыныбекова баштаган Кыргыз Республикасынын балбан кыздары Олимпиадага сапар алды. Күрөш боюнча Кыргызстандын кыз-келиндер курама командасы Олимпиада 2020 мелдешине катышуу үчүн Токиого сапар алды. Бул тууралуу өлкөнүн жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Команда курамында дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы бар. Команданы башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков менен ага машыктыруучу Байгазы Кенжебаев коштоп кетишти. Эске салсак, Олимпиада 2020 мелдешинде кыздар күрөшү боюнча мелдештер 1 августтан башталат. Кыргызстандан Айпери Медет кызы алгачкылардан болуп килемге чыгат. Булак Спутник Кежи. Садыр Жапаров депутаттарды кантип сыйлады. Жолугушуунун деталдары белгилүү болду. Бир күн мурун 27 июлда Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда Жогорку кеңештин депутаттарын кабыл алуунун айрым деталдары белгилүү болду. Депутаттардын айтымында бул салтка айланган кабыл алуу мамлекет башчысы парламенттин кийинки чакырылышынын аягында жасаган ишине ыраазычылыктын белгиси катары уюштурат. Бул салт Аскар Акаевдин тушунда киргизилген. Иш-чарага депутаттардан тышкары спикер жана албетте Садыр Жапаровдун өзү, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, президенттик аппараттын кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысы, спикер, фракция лидерлери жана жогорку кеңештин аксакалдары сөз сүйлөштү. Бирок эч кимге чапан же калпак кийгизилген эмес жана эч кимге ыраазычылык кат тапшырылган жок. Кабыл алуу достук маанайда өттү, деди эл өкүлдөрүнүн бири. Кактус медиа чогулгандарга кандай тамактар тартылганын билди. Столдордо эт таамдары, салаттын бир нече түрлөрү борсок болгон. Биринчисине вегетариандык шорпо, экинчисине балык менен бир аз жашылчалар кошулган. Кечки тамак 5 бармак менен аяктады. Булак Эркиндик медиа. Бизге приглашение келди, ушу жолугушуу болот деп. Өткөндө бир 5 күн мурун, бир жума мурун да жолугушканбыз. Чай жок эле сүйлөшүп саат 8де бүткөн. Мыйзам боюнча баягы жарымынан көбүн чечтик, бир 15-20% спорный талаш тартыш болуп атат, ошонун аягына чыгарабыз го. Бирок бир-эки секретный материалдар бар, анда өткөндө бизге башын чыгарган, эми мен аны элге айта албайм. Ушул Кыргызстандын бүгүнкү күндө акыбалы боюнча, ал жак боюнча да талкууланат го. Алыңыз барбы? Амол бүгүнкү президентке барганыңыз кандай болот бүгүн айтып бересизби? Эмне талкуулап? Билбедик. Эмнеге билбей эле баратасыздар? Эмнеге чакырдыңыз? Сиз айтып барасызбы? Эмнеге чакырганын билесиздерби? Можете рассказать, зачем вы едете, президент? Все президенты, это же традиция, ежегодно, когда уже сессия заканчивается, они дают обычно такое мероприятие по завершению нашей работы. Это всегда было и есть, да? Это то же самое, мы заканчиваем, в принципе, завтра свою сессию и подытожить год, подытожить те законопроекты, которые мы вместе принимали. Только для этого едем. Бүгүнкү талкуу кандай болот деп ойлойсуз бүгүн? Барганда билебиз. Барганда билебиз. Барганда билебиз. А сиз эмне себептен чакырылып баратканын билбейсизби?
Бага белгисиз. Шайлоо боюнча го бул. Саламатсызбы? Бүгүнкү могу кандай талкуу болуп атасыз президентке? Эмне себептен? Потом. Скажите, для чего вы едете? Чайга чакырып атыптыр дейт го сизди. Чайга чакырып атат. Эмне болот экен чакырса? Эмнеге чайга чакырып? Жөн эле баягы бүткөндөн кийин 5 жылдык мөөнөт, 6 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин президент баардык президент ушундай тамак берет. Ыраазычылык. Ал закон, макон эчтеке байлабагыла. Бүттү. Ыраазычылык иретинде чайга чакырып. Ооба. Шайлоо боюнча законду өткөрүштү конференция ошон үчүн. Шайлоо ошону көздөй атабы. Жөн эле тамашалап атат андай. Президент чайга чакырып атыптыр го сизди. Туурабы? Жылда эле ушундай боло беле. Чайын деле билбедим. Депутаттар айтпайбы, жылда эле жылдын аягында ушундай болот деп. Эмне талкуу болуп атасыз? Кандай талкуу болот? Bu masalalar talqılayız, mamlaketlik masalalar. Мамлекетте кайсы так айтканда, кайсы маселе? Саламатсыз Тазабек мырза. Бүгүнкү чогулуштан кандай деп күтөсүз, үмүтүңүз бар? Эмне себептен баратасыз аяка? Чогулушта эми ал жерде коллегиальный чечим болот да, эми ошого карап атабыз да. Мыйзамдарды кабыл алганы ошол жерде барыбыз. Мыйзамдуу негизи бияктан жоопкерчиликтен кабыл алатты. Азыр барганыңыз кандай болот? Туура болобу ушу президентке барганыңыз? Депутаттар. Президентке эмес, бул жерде эми ошол жерде резиденцияга ошол жерде чечимдер болуп атпайбы? Эмне маселе боюнча таар айткан эмне маселе каралат экен? Шайлоо эме боюнча. Шайлоо боюнча. Бир жума мурун эле талкууладыңыздарбы? Кайра президентке бара бересиздерби? Эми шайлоону талкуулап атабыз да, ал жерге эмне ойногону барган. Президент чайга чакырыптыр дейт го. Туурабы ушул? Билбейм, чай берсе берет да. Көрөбүз да. Кандайсыз? Жакшы рахмат. Эмнеге чакырып атат кайра сиздерди резиденцияга? Азыр мына мыйзамдар бар, негизги мыйзамдар. Шайлоо мыйзамы, жана өкмөттүн сунуштары мыйзамдары. Ошолорду азыр комитеттерде карап атабыз. Жыйынтык менен президент менен дагы ошо мыйзамдарын тегерегенде сөз болот окшойт. Чай экенин мен азыр силерден угуп атам. Аны билбейт экен, менде анда маалымат жок экен, чай деген. Рахмат. Могу бүгүнкү чогулуш боюнча кандай талкуу болот? Эмнеге болот? Bu belgisiz barıp ошол жерден выяснить этилет да. Кайсы маселе? Мыйзам узган иши. Азыр уктум. Эмнеге чакырганын билбей эле баратасызбы? Депутаттар менен жолугушуу болот экен деди, ошо жолугушуу. Эмне маселе боюнча? Барганда билебиз. Бүгүнкү чогулуштан кандай талкуу болот дейсиз? Билбейм, азыр эле уктум, келатам, чакырып атат деген. Эмнеге чакырган билбейсизби? Жок, билбейм. Ушул созуптун эс алууга, каникулга тараар алдында президенттин мындай сый иретинде өткөрүлүп аткан иш-чара да. Саламатсызбы? Бүгүн президентке баратасыз, чайга чакырып атат деген кандай болот? Кандай маселе экенин мен деле билбейм. Анан кийин бияктан оргкомитеттен чакырды. Азыр кетип атабыз, барсак көрөрүз дейм. Жакында эле жолукпадыңыз, кайра бара берген президент кандай болот? Кече күнү мен жок болчумун. Мен иш сапары менен түштүктө жүргөм. Азыр мен биринчи жолу кетип атам. Анан Эмне талкуу болот билесизби? кабарыбыз жок, айтылган жок, талкуу жөнүндө сөз жок. Билбейсиз. Саламатсызбы? Эмнеге чакырыптыр? Жок. Президент эмнеге чакырыптыр? Билбейм. Билбей эле баратасызбы? Жок. Эмне маселе караганын билбейсиз? Жок, барайын. Ана келгенде айтабыз да. Эмне маселе экенин. Алдын ала айтпай эле чакырды, жөн эле келгиле деди. Ооба. Депутаттар барса болобу ошентип?
өзү биздин традиция бар да, бир жыл сайын сессиянын жылын бүткөндө сөзсүз түрдө президент бизди өзүнүн сый тамагына чакырат. Бул илгертен бери болуп келген традиция. Никаких обсуждений не будет. Это просто совместное, такое хорошее, праздничное подведение итогов прошедшего сессионного года. Так называемое чаепитие. Чаепитие.